Чет өлкөгө атайын ортомчу компаниялар аркылуу бир жылда 10 миңден ашуун кыргызстандык иштөө үчүн кеткен. Бул сыяктуу компаниялардын саны күн санап өсүүдө. Динара Руслан кызы 2 жылдан бери жеке агенттик аркылуу Туркияга иштөөгө барып келүүдө. Ал кээде компания берген убада аткарылбай калган учурлар дагы болот дейт. Мен мурда былтыр 2 компанияга баргам, бирөөсү Востокайм, бирөөсү болсо Ак деңиз деген эме болчу. Кара деңиз ишенген. Болушту, что компания күнөөлүү бизге мондайды айткан, биздин айлыгыбыз 500 жок. Биздин айлыгыбыз $400 айткан болчу, бирок бияка келсек бизге тейле менен төлөп атат, лира менен төлөп атат дегендер болупту. Тескерисинче жарандардан акча алып, бирок жумушка жөнөтө албай калган агенттиктер дагы бар. Мындай арыздаттануу Ош шаарындагы милиция бөлүмүнө дагы келип түшкөн. Мында бир эле компаниянын үстүнөн 50дөн ашык жабырлануучу арызданган. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгында чет өлкөгө виза ачып берүү боюнча Visa Info деген жана Visa Travel аттуу 2 компаниялардын үстүнөн тергөө иштери жүргөн. Ал эми тактап айта турган болсок, Visa Travel компаниясынын үстүнөн жүргүзүлгөн тергөө иштери кыскартылган. Анткени ал эми Visa Info деген дагы бир ушул компаниянын үстүнөн тергөө иштери Сулаймантау милиция бөлүмүндө жүрүп жатат. Жалпысынан 52 адам арыз менен кайрылган. Анын ичинен 28 адамдын арызы боюнча азыр карап кылмыш иши козголуп иштөө тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Шектүү катары Зайыржан аттуу жаран кармалып, ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Шаардык сот тарабынан 3-июлга чейин абакта кармоо боюнча чечим чыгарган. Уруксаатсыз иштеп жаткан агенттиктер боюнча былтыр милицияга 35, быйыл алгачкы 3 айда эле 28 материал жөнөтүлгөн. Мындан улам Кыргызстанда жарандарды чет өлкөлөргө жумушка жөнөтүү менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуучу жобону жаңыртуу сунушталууда. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Ага кошумча сунуш пикирлер 10-июнга чейин кабыл алынат. Ар бир ошол биздин жарандарды чет өлкөгө жайгаштырабыз, жумуш менен камсыз кылабыз деген жеке агенттиктер сөзсүз түрдө ошол кайсы өлкөгө жумушка жайгаштырабыз десе, ошол өлкөгө бизден уруксат кагаз алыш керек. Эми бул жерде ар бир эле жеке агенттик бизге келип, бир уруксат кагаз менен бардык өлкөгө жумушка жайгаштыра албайт. Ар бир уруксат кагазы бир өлкөгө гана. Лицензия берүү менен бүгүнкү күндө министрликтин жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору алектенет. Лицензия сурап кайрылган жеке агенттиктердин саны өскөн. Аны менен бирге жеке агенттиктерге алдандык деп кайрылгандар дагы бар. Териштире келгенде алар уруксаат кагазы жок иштеп жаткандар болуп чыгат. Эми кайрылуу ошол жеке агенттиктер бизден акча талап кылышты, алдын ала төлөгүлө, анан кийин силерди биз деген ушул айтып аткан чет өлкөгө жумушка жайгаштырабыз деп. Анан бул деген бизден уруксат кагаз алган жеке агенттиктер тарабынан андай сунуштар берилбейт. Биринчиден аларга жумуш издеп кайрылган биздин жарандарга кандай жумуштар бар экен, ошолор боюнча маалымат берилет. Жумуш табылып, ошол жумуштардын ичинен бирөөнү тандагандан кийин ал жерде келишим түзүлөт. Келишим түзүлүп, бардык келишимдер менен таанышып чыккандан кийин анан алардан өздөрүнүн жеке агенттиктердин өздөрүнүн баягы кызмат акысын алышат. Бул жерде кызмат акысы дагы ошол келишимде көрсөтүлгөн маянасынын 50%-ынан өтпөш керек. Кыргызстанда мындай агенттиктердин саны 160-тын тегерегинде. Алар аркылуу 20дан ашык өлкөгө барып иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми чет өлкөлөргө жумушка орноштурган компаниялардын бири SPF агенттиги бул мыйзам керек деп эсептейт. Ооба, биз лицензияны алып, андан кийин иштеп баштадык. Негизи лицензиясыз рекламасын Алафого чыгара албайсың, Инстаграмга чыгара албайсың, лицензиясын обязательно сурашат жакта. Офисти негизи биз офисти арендага алайын десек, лицензиясыз бизге офисти берген жок. Башка компаниялар лицензиясыз иштегендер адамдар, андай компаниялар көп. Көбүнчө адамдар алданат. Бизге кайрылган, алданган адамдар бар. Башка компаниялардан келип алданган адамдар бар.
бизге кайрылып бизден уже кетип визаны алышып кетишип иштеп атышат. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, жумуш таап берүүчү агенттиктердин мамлекеттен уруксат алуусу, иштөө мөөнөтүн узартуусу, алардын ишмердигин токтотуу боюнча жол жоболору такталат. Агенттиктер аркылуу чет өлкөгө жумушка кеткендер көп учурда тейлөө тармагында, мейманканаларда иштешет. Кыргызстандыктар иштөөгө көп кеткен мамлекеттердин тизмесинде мурдагыдай эле Орусия биринчи орунда турат. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.